Эми бизде конокто Ош шаарында эндокринолог, диетолог Уланбек Аманбай уулу ашыкча салмактуулуктун эми келип чыгуу себептерин аныктасак да. Кадимкидей эле бул оору. Бизде болсо муну эч кандай оору катары көрүшпөйт. Көп айтышат да, тамактануум деле мурдагыдай, кыймылым деле мурдагыдай толуп кеткенин себеби ушул. Эгерде чын эле ошол гормоналдык нарушениядан толуп аткан болсо. Ал медицинада негизи барбы? Сөөгү чоң деген түшүнүк. Чындыгында адамды толук кыла турган нерсе бул май эмес, углеводдор. Таблеткалар менен арыктоого сиздин көз карашыңыз кандай? Эми бизде конокто Ош шаарында эндокринолог, диетолог Уланбек Аманбай уулу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Буюрса бүгүн ашыкча салмактуулук боюнча сүйлөшөбүз. Эмнеге ашыкча салмактуулук деген теманы тандап алдык? Анткени дегенде бул негизи АКШда актуалдуу деп эсептейбиз. Акыркы учурда Кыргызстанда дагы актуалдуулугун байкаса болот. Анткени дегенде ар түрдүү марафондор, арыктатуучу каражаттардын жарнамасы жана ошондой эле элдердин ушуга көбүрөөк басым жасашынан улам бул тема актуалдуу деп ойлодук. Эң биринчи суроо, ашыкча салмактуулуктун эми келип чыгуу себептерин аныктасак да. Эмне кандай себептерден улам ашыкча салмак келип чыгат? Макул. Биринчи ашыкча салмактуулук деген диагнозду коюп алууну баштайлы. Эми ашыкча салмактуулук адам чын эле ушул оору менен ооруйбу же оорубай ошону тастап алыш керек. Бул ошол МКБ тест деген ошол эл аралык оорулардын классификациясында кошулган кадимкидей эле бул оору. Бизде болсо муну эч кандай оору катары көрүшпөйт. Деги эле көп ооруларды оору катары көрүшпөйт, ошо катары ашыкча салмактуулукту дагы. Эми адам өзүнө кантип ушул диагнозду койсо болот, ошону белгилеп алайлы. Мисалы, мен эркек адаммын, менин боюм 1,76 сантиметр. Демек салмагым эң ашып кетсе 76 килограмм болуш керек. Андан азыраак болсо жакшы болот. Анан эгерде мен эле ошол курагымдагы же болбосо мен өңдүү эле аял адам болсо, бирок бою аныкы дагы 176 сантиметр болгону менен салмагы аныкы эң ашып кетсе 71-72 килограмм болуш керек. Ушул норма катары эсептелинет. Норма ушундай болот. Эркек менен аялдыкында бир аз айырмачылык бар. Анан дагы эркек адамдын белинин өлчөмү 94 сантиметрден ашпаш керек. 94 болсо, мисалы сен азыр өлчөсөң, белиң ошончо чыкса, демек норма катары эсептесең болот. Ашыкча салмак жок. Ашыкча салмак жок, норма. Анан ал эми аял адамдык болсо 80 сантиметрден ашпаш керек. Ушул эки көрсөткүчкө карап биз адамга ушундай норма коюп бере алабыз. Анан дагы ИМТ деген ушундай индекс масса тела деген көрсөткүч бар. Ошого ылайык 18ден 25 чейин болуш керек. Көрсөткүч ушул экөөсүнүн ортосунда болсо дагы норма катары эсептелинет. Аны эсептөөнүн жолу дагы эң жөнөкөй ИМТ деп туруп интернетке жазсаңыздар дагы болот. Мисалы, менин боюм 1,76 болот абы, 1,76-ны 1,76-га көбөйтөм. Анан салмагым канча болсо, мисалы мен салмагым 80 килограмм дейли, 80 килограммды ошол чыккан көбөйтүндүгө бөлөм. Ошондо орточо 26-27 болушу мүмкүн. Демек мен салмагым бир аз ашыкча, бирок оору катары азырча эсептеле элек. Эгерде мен ИМТ 30 болсо, демек семирүү деген оорунун биринчи деңгээлине жеттим. 30дан 35ке чейинки бул экинчи деңгээл болот. 35тен ошол 39га чейин экинчи деңгээл. Ал эми 40тан жогорусу болсо, бул өтө ашыкча салмактуулук же болбосо оорунун эң күчөгөн түрү деп айтсак болот. Ушул 3 көрсөткүчтө турат. Ал эми 25тен 29га чейин бул оору катары эсептелбейт, бирок ашыкча салмактуулук катары каралып, бул чегарадагы норма деп эсептесек болот. Анан 25тен кийинкиси төмөнү бул норма. Эми чын эле ушундай диагноз коюлган болсо, ошол пациент өзү ушул нерсе менен күрөшүүнү максат кылган болсо, биринчи кезекте кылыш керек болгон иш бул адис
адис тагыраагы дарыгер. Анткенин себеби учурда айтып жүрөбүз, ар кандай арыктатуучу программалар бар. Балким алар чын эле туурадыр, бирок көпчүлүгүндө медициналык билим жетишсиз болушу мүмкүн. Андыктан адис менен иштешкен жакшы. Ошондо сизге оорунун себебин так аныктап бере алат. Мисалы, анализ кылдырышы мүмкүн, башка нерселерден өткөрүшү мүмкүн, текшерүүлөрдү кылдырып туруп, качан гана бардык себептер тамакка гана келип такалганда, ошондо диетаны кандайдыр бир түрүн сунушташы мүмкүн. Анан оорунун келип чыгуу себептери өтө көп. Бирок ошондо болсо дагы салыштырмалуу эң көп эки себепти белгилегим келет. Биринчиси бул албетте алиментардык деп эсептейбиз. Алиментардык бул тамак аш. Тамак ашты керегинен ашыкча колдонуу. Мисалы, бир күндө адам 3 жолу ачка боло турган болсо, 4 жолу тоюнушу мүмкүн. Башкалардан калбайын деп жей бериши мүмкүн. Бул бир негизги себеп болду. Экинчиси болсо, албетте биздин кылымдын ушул эрежесинде, эрежеси дейбизби, кандай дейбиз, аз кыймылдуулук, басымдуулук кылып калды. Демек, ошого байланыштуу көп калориялар колдонулбайт, иштетилбейт. Адам эртеден кечке креслодо олтурат, же болбосо жатышы мүмкүн. Ошондон улам ушул көйгөйгө түшүп болот. Анан дагы башка дагы толтура себептер бар. Эң негизги эки ушул себеп деп белгилеп кетким келет. Көп айтышат да, тамактануум деле мурдагыдай, кыймылым деле мурдагыдай толуп кеткенин себеби ушул гормоналдык өзгөрүүлөр болсо керек дегендер бар да. Эми буну баягы жөнөкөй адам байкай алабы, гормоналдык өзгөрүү бар экенин? Жөнөкөй адам ачыгы байкай албайт. Айтып өттүм азыр, толуунун эң негизги эки себеби бар деп, ошол ашча тамактануу менен аз кыймылдоо негизги себеп болду. Ага кошумча дагы башка толтура себептер бар, бирок алардын баарын кошкондо дагы 10%дан ашпайт. Ошо катары гормоналдык семирүү, гормоналдык нарушениядан улам дагы толууду айтып атабыз. Мен бир гана себепти белгилегим келет. Бул болсо ошол бизде калкан сымал без деген бар. ЗОП деп коебуз, если ошол УЗИден тастыкталган болсо. Ошол дагы адамга ашча салмак кошууга себепчи болот, бирок пайыздык көрсөткүчү өтө аз. Анан аны адис көргөндө бир эле ошол суроо бере эле ошол адамга диагноз коюп кое алат. Эгерде чын эле ошол гормоналдык нарушениядан толуп аткан болсо. Ал эми жөнөкөй адам болсо аны эч качан андай диагноз кое албайт. Өзү эле ошону менен көп убакыттан ооруп жүргөн болбосо. Ашыкча салмактуулукту көргөндө эл арасында дагы ушундай сөздөр бар экен. Мисалы, сөөгүм чоң дегенчи. Ал медицинада негизи барбы? Сөөгү чоң деген түшүнүк? Бул ген деп коебуз. Ар кимдин организми ар кандай болот. Үй бүлөсүндө көпчүлүгү узундар, балдары деле узун болуп чоңоет. Кээ бирлер бир аз генде толураак болушу мүмкүн. Бул факт деп эсептесек болот. Ошол эле учурда туура эмес адат дагы ошол атадан балага өтүшү мүмкүн да. Мисалы, атасы толо болгон болсо, баласы дагы толо болгон, бирок мунун себеби анын генинде ушундай эмес. Мисалы, атасы дагы көп жеп жүргөн деп түшүнсөк болот, бала дагы эле ошол нерсени кайталап, ушуну эле өзүнө шылтоо кыла алышы мүмкүн көп учурда. Сөөгүм чоң деп, ал шылтоо катары эсептелип калат. Аялдарда да ушундай бир суроо бар экен, интернетте деги эле эл арасынан уккан эң көп суроо бул аялдар эмне үчүн төрөттөн кийин кээ салмак кошот, а кээ ошол боюнча калат деген суроо экен да. Демек, төрөттөн кийинки толууга мен кандай комментарий берем? Демек, бул учурда аял адамдын бардык көңүлү, бардык ошол вниманиясы дейли орусча айтканда, балада болот. Баланын ошол айрыкча көп убакыт, мисалы 2-3 жыл балалуу болбой жүрүп, балалуу болгондо бардык көңүлүн ошого буруп, анан сүт чыгышы кыйын болушу мүмкүн кээде. Ошондо эми чыкпайт деп айтпайм, азыраак чыгышы мүмкүн. Балама көбүрөөк сүт болсун деп ашыкчараак жеп жүрүшү мүмкүн. Ушул дагы ашыкча салмак кошуп коюуга себепчи болуп калат. Бул практикада көп эле кезигет. Эми аны бул фактты жоюп кое албайбыз. Эми аларга кандай кеңеш айтмакмын? Аларга албетте ушул эле
балага көңүл бурууну токтотушту эч качан четке какпайм. Бирок тамак жегенде анын өлчөмүнүн көптүгүнө эмес, тамак аштын ар түрдүүлүгүнө же болбосо байлыгына, тамактын мындай ар тармактуу болсо, көп нерсе жесе ошондо дагы бир аз салмак кошуудан четтеши мүмкүн. Мисалы майлуу, анан ошол эле учурда калориясы көп нерсени жегенде кошумча баягы жер жемиштерди, салаттарды кошо жесе бир аз болсо дагы ага түрткү болот, бир аз болсо дагы жардамчы болот. Бирок төрөттөн толуп кеткен учурлар өтө эле көп эмес. Эми арылуунун жолдорун айта кетели. Туура тамактануу боюнча дагы сүйлөштүк. Ашыкча салмактуулуктун эң негизги биринчи себеби бул туура тамактануу деп айттык. Эми сиздин көз карашыңызда адис боюнча кеңешиңиз туура тамактануу кандай болуш керек? Туура тамактануу бул жөнүндө өтө көп сөз айтса болот ачыгы. Мен өзүнчө бир тема кылып. Өзүнчө бир тема бул. Чындыгында эң негизги идеяларды айтып өткүм келет, басым жасап. Эгерде адам ошолорду өзүнүн күндөлүк турмушуна киргизе ала турган болсо, өтө чоң плюс. Ал үчүн буюрса келерки жашоосунда бир гана салмакты жоготуп калбастан иммунитети дагы бекемделип, анан ошол эле учурда ашказан ичеги ооруларынан дагы алыстайт. Мисалы, бир сунушум, биз ар кандай учурда жегенге адаттанганбыз. Бир күндө 3 жолу болсо 3 жолу, 4 жолу болсо 4 жолу гана тамактаныш керек. Арасында бир мейиз дагы жегени болбойт. Биз көбүнчө баягы перекус деп коебуз го. Ошол дагы салмак кошууга өтө чоң себеп болуп калышы мүмкүн. Анан дагы бир нерсе, адамдар мынтип ойлошот, май жесем толуп кетем деп ойлошот. Бирок бул дагы өтө чоң жаңылыштык. Чындыгында адамды толук кыла турган нерсе бул май эмес, углеводдор. Углевод эки түрдүү болот. Тез сиңе турган углеводдор, анан шашпай сиңе турган углеводдор. Биз тез сиңе турган углеводдорду канчалык көп колдончу болсок, ошончолук тез толобуз. Анткени ашыкча глюкоза каяка батышын билбей боорго барат. Анан ал жерде болсо гликоген деп коебуз. Анан ал бара-бара май түрүндө ошол жерде энергия, кошумча энергия болуп сакталат. Анан улам үстүнө кошула берип, ал бара-бара курсактын чыгышына себепчи болуп калат. Анан ушул углеводду туура тандаш керек. Айтып өттүм, тез сиңе турган, анан шашпай сиңе турган. Шашпай сиңе турган углеводдорго көбүрөөк басым жасап, тез сиңе турган углеводдорду азайтыш керек. Тез сиңе турган углеводдорго эмнелер киришин айтып коеюн. Бул ак ундан жасалган бардык нерсе кирет. Анан дагы ширин эсептелген бардык нерсе кирет. Таттуулардын баарысы кирет. Анан ошол эле ширин суусундуктар кирет. Анан өтө жаңылыш пикир болгон элдер бул толтурбайт деп ойлошот. Мөмө жемиштердин бардыгы дагы ушул ашыкча салмактуулукка алып барышы ыктымал. Аны дагы өтө чектөө керек болот. Анан ошол эле учурда сухофрукты деп коебуз, кургак мөмөлөр. Анын кургак мөмө менен даяр мөмөдөн, бышка мөмөдөн айырмасы болгону суусунун гана жоктугунда. Чындыгында экөөсү тең эле бир эле нерсе. Экөөсүн тең чектеш керек болот. Ошондо буюрса баары жакшы болот. Арыктоо үчүн диета кандай болуш керек? Жана кимдерге сунушталбайт? Диетанын түрлөрү көп. Мисалы, боору ооругандын өзүнүн диетасы бар. Өтө ооруган адамдын өзүнүн диетасы бар. Жүрөгү ооругандын өзүнүн диетасы бар. Бул жерде жалпы сунуш эмес, индивидуальный подход деп коет. Биринин өзүнчө адамдын өзү менен жеке иштеши керек болот да. Ошондо гана жакшы жыйынтык болушу мүмкүн. Ал эми арыктоо үчүн болсо, мен өйдө азыр эле айтып өттүм, тез сиңе турган углеводдор, анан шашпай сиңе турган углеводдор. Бул жалпы сунуш. Эгерде тез сиңе турган углеводдорду таптакыр чыгарып салсак, биз рационубуздан өтө эле чоң жетишкендик болмок. Арыктабасак дагы салмагыбызды сактап калмакпыз ушул азыркы. Анан албетте салмак ташташ үчүн дагы кээ бир сунуштарды айтып өтөйм. Мисалы, оозго кирген калорияга караганда кыймыл аракет көбүрөөк болуш керек. Канчалык кыймылыбыз көп болуп, жеген нерсебиз азыраак болсо, ошончолук тезирээк арыктаганга салым кошкон болобуз. Анан дагы мисалы, ар дайым биз дасторконго отурганда өзүбүз гана жей турган тамакты бөлүп алышыбыз керек болот. Анткени дасторкондо көп нерсе бар. Бизде эми мындай да, менталитетибизде баары
ортодо болуш керек. Берешен коет го. Берешен ашты дагы бир эмеге табакка салып баарыбыз жей беребиз. Ушундай учурда адамдын бир терс мүнөзү бар. Ач көздүк, мындан эч ким мындай качып кутула албайт да, анан ушул нерсе ушул жерде иштеп калат да. Эми бул тирүүлүктүн бир табияты деп ойлосок болот. Эми дасторкондо баары жеп атат, мен деле көбүрөөк жеп калайын дегендей бир эме болот дагы, көбүрөөк жеп алат дагы, анан ошол дагы толууга себепчи болуп атат. Мен ушул сунушту айтканым себеби ушунда. Эми өзүнүкү турса көңүл тынч. Ушундай болот да, бөлүп алыш керек. Анан арыктоо үчүн азыркы учурда жарнамадан, ар кандай социалдык тармактардан көптөгөн таблеткалардын, көптөгөн дарылардын жарнамалары бар да. Таблеткалар менен арыктоого сиздин көз карашыңыз кандай? Албетте мындайларды өзүбүздүн эле айланабызда, мисалы мен өзүм эле жакындарым деле колдонуп жүрүшөт, бирок эч мындай жардам бергенин байкай элекмин. Анан алардын пайдалуу экендигине эч кандай далил жок, анан зыяны жок деген дагы факт жок. Демек, аны колдонуу менен организмибизге дагы олуттуу зыян келтирип алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан андай нерселерди колдонууну четке кагам, абсолюттук түрдө. Эң жөнөкөй эрежелерди колдонуп эле узак убакытта нормага түшүп алса болот. Анда марафондорго көз карашыңыз түзүл экен да. Мисалы эртең менен турабыз, кыймыл жасайбыз деген сыяктуу анан болушат го. Ар бир марафондун өзүнчө критерийи болот, өзүнчө эрежеси болот. Ошол сыяктуу да. Марафондорго оюңуз кандай? Марафондор албетте жакшы нерсе, анткени ал өзү кыймылга келбей аткан адамды негизи баарыбыз эле билебиз. Мисалы сен деле билесиң, мен деле билем. Эмне кылсам салмагымы ашырбай ушул калыпта сактап калсам болот. Бул жерде мындай идея жаралат да. Ар бир адам кандайдыр бир ишти максат кылып, ошого аракет кылып атканда өз алдынча мындай бир ишти аяктоого же болбосо улантууга күчү жетпей калышы мүмкүн. Ошол учурда наставник деп коет. Наставник эми кыргызча ошол наставникке муктаж болот. Эгер наставниги ар дайым аны түртүп турчу болсо, анда буюрса жакшы натыйжа болот. Ошол баягы марафонду уюштуруп аткан адамдар аларга ошол айтканын кылып аткандардын наставниги катары эсептелинет. Анан көпчүлүгүнө менин оюм түз эле, анткени алар деле көптөгөн маалыматка ээ болуп калышты. Анан дагы өтө аша чабышпайт, угуп эле жүрөм. Мисалы, кош бойлуу болсоңуздар мынтиңиздер, сахарыңыздар болсо мындай кылыңыздар деп айтып калышат. Демек, аларда деле медициналык билим аздыр көптүр бар. Бирок ошондо болсо дагы медиктер менен көбүрөөк иштешкен жакшы. Ошондо жакшыраак жылыш болот. Белгилер бар да, мисалы, кыймыл кылбай эле, эч кандай кыймыл кылбай эле туруп, анан толуп кеткен деле, бир учур келип толуп кеткен деле залга каттыгандар бар да. Ошого көз карашыңыз кандай? Эми ошол негизи туурабы? Залга барган? Залга барган жакшы нерсе. Албетте бул кыймыл аракетти кошумча кылат. Эгерде биздин организмибиздин бардык жерине кан жетип турчу болсо, ошол жерге оору жетпейт. Ошондуктан ошол дене тарбия көнүгүүлөрү менен эчкур дегенде үйдөн машыгып болбосо залга барып турган деле өтө жакшы. Анан залга баргандын эки түрү болуш керек. Эми мисалы медал үчүн каттап аткандардыкы анын жөнү башка. Ал эми мисалы сен менеңдүү же жөнөкөй бир адам катары биз фитнес залдарга барып турсак болот. Ошол жерде дагы адам катуу киришип кетпеш керек, аздан баштай бериш керек. Өтө кызыл тез оңот деп коебу. Ошол катары бир ишке киришкенде азырактан баштай берген жакшы. Анан өзгүлтүк болбосо эле буюрса натыйжа болот. Мисалы анан эң негизги идея ошол баштап алышта. Мисалы ракета ордунан козголгондо асманга карап короткончолук энергияны эч качан абага көтөрүлгөндө бардыгында коротулгандан дагы көбүрөөк энергия коротот экен. Ошондуктан эң негизги нерсе бир нерсени баштап алуу. Баштап алгандан кийин улантылса эле буюрса натыйжа болот. Бир кадамдан башталат деп коет го. Аз-аздан акырын баштай бериш керек. Жакшы болот. Мисалы кыймыл кылбай туруп эле, кылбай келип эле анан кийин фитнес залга барганда эми билебиз, ал жакта чоң-чоң гиралар деген чоң-чоң эмелер бар, анан ошонун айынан дагы кесепет болуп калышы мүмкүнбү деген. Акыркы суроо болсун. Арыктоо үчүн пайдалуу болгон азыктары менен бөлүшсүң. Демек, өтө пайдалуу болгон бир 5-6 азыкты санап өтөйүн. Алар биз үчүн өтө жакшы, баарыбыз үчүн. Мисалы,
малдын боору. Бул айрыкча ас кандуулук үчүн пайдалуу азык. Анан дагы брокколи деген капуста бар. Бул боор үчүн өтө пайдалуу азык. Анан дагы айта турган болсом, чеснок. Бул дагы өтө жакшы нерсе. Балык кан тамырлары үчүн өтө пайдалуу азык. Анан күнөлүк рациондо албетте жумуртка болгону жакшы. Жайдары тооктун жумурткасы болсо андан дагы жакшы. Бизде негизи экологиялык жактан таза эле азыктар өндүрүлөт, баарын эле жакшы деп эсептесек боло берет. Анан мөмө жемиштерге караганда жер жемиштерге көбүрөөк басым жасасак, алардын арасынан бир гана картошкадан башкасын көбүрөөк жесек жакшы болот. Анан ошол дүкөнгө кирсең, мисалы, азык түлүк саткан дүкөнгө кирсең, полкаларда тизилип турган нерсенин арасынан пайдалуусун таппай каласың, кээде таң каласың. Эми көп да. Полуфабриканттарда баары эле, мисалы, ошол эле айтып атабыз, таттуулар дейбизби, башка нерселер, суусундуктар баары эле организм үчүн пайдадан көрө көбүрөөк зыян эсептелип калат. Андыктан ошол табигый нерселерге көбүрөөк басым жасаган жакшы. Анан дагы албетте мөмө жемиштер толук алып барат дедим, ошондосо дагы аз өлчөмдө жеп турган болот. Жаңгактардан жесе болот. Негизи ар түрдүүлүк сакталганы жакшы. Ар түрдүүлүк. Эми көп нерсени айтса болот бул жерде. Негизинен ушулар. Кыймылды токтоткон. Кыймылды көбүрөөк кылыш керек, сөзсүз түрдө. Адам үчүн эң кыйын нерсе жаман адаттан арылуу. Анан дагы ар бир адамдын өзүнүн бирден жаман адаты болот. Бирден болсо дагы сөзсүз түрдө болот. Алар дайым ошону менен күрөшүп жашайт. Эгерде ошол жаман адатын жеңсе, ал өтө чоң жетишкендикке жеткен болот. Эгерде жеңе албаса, күрөшүп жашай берет, качан жеңгенге чейин. Ошо катары бул азыркы күндө фастфудтар жаштардын көз карандылыгы болуп калды деп айтсак туура эле болот. Бардык жерде бар. Анан жегенге дагы ыңгайлуу, таттуу. Анын зыянына токтоло турган болсом, эң чоң залалы анын курамында туздун өлчөмү көп болот. Бул болсо эртеле кээде эфир кылып калганында эмеден TikToктон жаш эле бирөөлөр дагы кайрылып, мен кан басымым жогору деп айтып калып атышат. Көрсө, бул ошол фастфуддардын зыяны деп түшүнсөк болот. Кан басым пайда болгондон кийин бара-бара жүрөккө күч келет. Билесиң, биздин өлкөдө дээрлик күнүнө 50-ден алам адам жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болот экен. Демек, бул өтө красный флаг деп коебуз, коркунучтуу. Андыктан ар бир адам кош көңүл болбой, убагында карманыш керек. Башында эчтекени сезбеши мүмкүн, бирок бара-бара ушул зыяндуу адаттар адамды бир жыгытат. Анан дагы ошол биз фастфуддарды жегенде сөзсүз түрдө кола менен, фанта менен, газировка, алардын курамында шекердин өлчөмү өтө көп болот. Демек, шекер дагы бул тез сиңе турган углеводдордун катарына кирет. Жана ал сөзсүз түрдө боордо ашыкча калорияны пайда кылып, анын үстүн май басышын жировой гепатоз деп коет. Анын барабы курсактын чыгышына алып келет. Жана дагы өтө чоң зыяндар өзүнө өзү калыптана берет. Андыктан кылдат болуп, ар бир адам өзүнө туура жыйынтык чыгара башташы керек. Арылуу үчүнчү анын ордун алмаштыра алабызбы? Демек, кээде баягы тамеки чеккенден, алкоголь ичимдик ичкенден арыла албайм деп сурап калышат. Анан мен мынтип сунуштайм. Мисалы, бир күндө бир пачка чегип жүргөн болсоң, эртеге 19 даана чектейм. Ичинде 20 болот да. Анан кийинки күнү 18 кыл. Андан кийинки күнү дагы 18 кыл. Көнгөндөн кийин 17 кыл. Бара-бара жок болуп кеткенге чейин жеткир. Ошо катары фастфудтан деле бир күн ушул фастфуд жесин макул. Эртеси күнү башка нерсе менен тоюнганга аракет кылсын. Көбүнчө үйдө даярдалган тамактарды жеген жакшы. Анткени ал зыянсыз экологиялык жактан жана өтө пайдалуу болушу мүмкүн. Чоң рахмат. Кеңешиңизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сүйүктүү угармандар, бизде доктор Аманбаев улан агабыздын онлайн консультациясы дагы бар. Номерин жазып калтырып коебуз. Ошол жерден байланышып онлайн консультация алсаңыздар болот. Кеңештерин берет. Чоң рахмат.